саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналда көргөндөн абдан кубанычтамын. Анан бүгүн сиздерге ушул дагы бир сводка берейин дедим. Эмне болуп жатат бүгүнкү күнү? Ушул Украина тарапта, Орусия тарапта кандай жаңылыктар болуп жатат? Мурунку ошол Украина боюнча айтканымда айтып аттым эле, Украина утулуп жатат деп. Эми азыр болсо кандай болду? 5-6 күндүн ичинде, бир жуманын ичинде бирдемке өзгөрдү. Ушуга бир көз жүгүртсөк. Негизи Deep State картасын карасак, орустар алдыга жылып атат, украиндиктер артка качып атат да. Кайра эле каптардын түшүүсү аябай чоң катталууда. Орусиянын артиллериясы иштөөдө, Орусиянын Кореялык Хвасон ракеталары иштөөдө, дрондор атакалар болуп атат. Ушул баягы бүгүнкү күндө Елабуга деген ошол университеттин тушунда, Татарстанда абдан көп көлөмдө дрондор жасалып жатат. Аякта бүгүнкү күнүн айтуусу боюнча 500 миңдей, миллиондой дрондор жасалды деп айтылып атат да. Ушул дрондор модификациядан өттү. Албетте алар деген баягы рэпке каршылык чоң көрсөтүп атышат. Эки жактан рэп колдонуп атат. Ал рэп дрондордун баягы эффективдүүлүгүн 70%-га чейин түшүрүп салды, 100%-дан. Бирок эки тарап тең аябай жаңы технологияларды ойлоп таап атышат. Бул биринчиден оптоволокондук дрондор. Оптоволокондук дрон деген бул эмне? Бул деген баягы оптоволокно менен башкаруучу, рэпке туруштук берүүчү дрон. Узун жип керек болсо 1-2 километрге чейин чоюлган баягы оптоволокно жиби менен башкарылат. Ал оптоволокно боюнча командалар берилет жана ошол видео сигнал жиберилет да. Видео сигналдын ылдамдыгы аябай тез жана таза картинканы берет да. Ушундай оптоволокондук дрондор өтө кеңири колдонула баштады. Эки тарап менен тең. Орусияда бүгүнкү күнү экономикалык артыкчылыгы бар болгондуктан оптоволокондук дрондор көбүрөөк чыгып атат. Андан сырткары дагы ушул атайын жасалма интеллект менен коштолгон, жөнөкөй алгоритм менен коштолгон дрондорда эки тараптын чыгарганды үйрөндү Орусиянын. Ошон үчүн баягы рептерде алдоого ошондой дрондордун саны көбөйүп атат. Украинада пионер болсо, биринчи жасаса, орустар экинчи чыгып, бирок биринчи келип атат, анткени аларда ресурстар көбүрөөк чыгып атат да. Анан Deep State картасынан көрсөңөр болот. Мынакей алдыга жылып атышат Орусиянын аскерлери. Жада калса бүт фронт боюнча алдыга жылып атат. Аябай аздан болсо дагы ушул көрүп атасыңар, Покровск, Торецк, ошол эле баягы Курахово суу сактагычында Орусия клештерин жапты да, мындай клешке алып туруп жапты, аттиш кылды. Андан сырткары орустар Курсктан дагы бир позицияны талкалашты, бир позициядан жылдырышты Украин аскерлерин. Украинанын бүгүнкү күнү блогерлери дагы Согуш тынчтык эл аралык институтунун картасын карасак, ISV'ди. Бул жерден дагы ошо унчукпай жатышат. Алар деген өзлөрү Украинанын аскерлери айтып атышат, биз деген өзүбүзгө мындай кандайдыр бир эгерде мурун ресурс жок болсо, жалаң энтузиазм бар болсо, ошону менен алдыга жылсак дейт. Азыр ресурстар толтура дейт. Энтузиазм жетпей жатат, баары каңшылап атышат дейт да армияда. Ушул нерсе токтотуш керек, энтузиазмды кайра келтириш керек. Мындан да жаман маал болгон эң башында деп айтып атышат украиналык офицерлер. Бирок көбүнчөсү баягы ордунда турган офицерлер айтып атат. Биздин потеряларыбыз, жоготууларыбыз аябай жогору болуп атат. Биз артка качышканга аргасыз болуп жатабыз деп артка качып атышат да. Бул нерсе албетте баягы бүт Украинанын элинин маанайын түшүрүп жатат. Бирок бул реалдуулук да. Орусиянын ресурстары башынан эле көп болчу. Орусиянын ресурстары, армиясынын саны артык болчу. Ошон үчүн булар албетте муну күтүшкөн да. Анан батыш өлкөлөрүнүн жардамы кеч келди. Бир четине 10 миллион украин качты да, баягы Украинадан качып, жаш балдар көбүнчө. Жаш балдар, армияга кирүүчү балдар качып, эч ким согушта өлгүсү келбей жатат да. Анан тынчтык келишимге келсе, албетте Украина саясий тараптан утулат. Бирок бүгүнкү күнү ошол Америка Штаттары биз деген Трамп айтып аткан, мен утам деп, утсам так эле ошо согушту бир күндө токтотом дейт. Бирок Орусия тарабынан айтылып атат, жок, Трамп келеби, ким келеби, бир күн ичинде согуш токтобойт деп айтышат да. Анан биз деген токтотпойбуз дейт. Мурун тынчтык келишимге чакырдык элек, барбай койдуңар эле. Биз тынчтык келишимге да келбейбиз деп, өзүнүн күчүнө ишенип, Орусия азыр алдыга жылып атат. Бир четинен дагы башка маалыматтарды карасак, Кытайда бүгүн авиашоу болгон да, чоң эл аралык авиашоу. Ал авиашоуго Орусия Су-57 деген алдыңкы 5-чи муундагы истребитель самолет учагын алып келишти эле. Бирок могу Кытай тамгасын өзүңөр эле Google менен которуп көрсөңөр, алар баягы самолетту жакын көрүп,
бир сындарды айтып жатышат да. Кытайлар өзүнүн баягы Жылоң 21 J-21 деген самолетту 5 муундагы самолет менен салыштырса, алардыкы баары жылма тыкан да, мындай жакшы жасалган радио жутуучу краскалар мындай жакшы коюлган да. Орусиянын самолетунда булар чеканкаларды көрүштү, бурамаларды көрүштү. Анан айтышат, бул деген эмне деген нерсе? Бул деген жөнөкөй эле самолет. Бул 5 муундагы самолет эмес, бул деген стелс эмес. Стелс боло албайт, анткени бул нерселер өзүлөрү радио сигналды аябай катуу чагылдырат. Ошон үчүн булар радардан жөн эле жакшы көрүнөт деп айтып атышат да. Украиндиктер да айтып атышат, Су-57лер Х-22 ракеталарын бизге ыргытканда, биз аларды радардан көрүп атабыз дейт да украиндиктер. Албетте бул украиндиктердин пропагандасына май тамды, баары күлүмсүрөп ушундай 5 муундагы самолетту такыр 5 муундагы эмес экен, даже 4 муунга барбайт экен деп күлүмсүрөп ар кандай пропагандалык материалдар жасап атышат. Анан Кытайда дагы ошо учакты кичине сынап коюшту да, сынап койгону менен муну сатууга кыйын болуп калат да. Кара пиар кетип калды Орусиянын ушул учагына. Чынын айтса, чын эле баягы охотник деген ошо дрондай эле булар эле чеканка, заклепка бурама менен бекитет экен да фюзеляжын. Чын эле мындай таза процесс жок экен да. Ошол нерсе билинип эле калды да объективдүү түрдө. Анан Майя Санду жеңди. Майя Сандуга каршы Стояноглу болчу. Майя Санду экинчи жолу президенттикке келди Молдовада. Молдова өзү баягы постсоветтик өлкө, советтер кезинде советтердин СССРдин астында болуп турган өлкө болчу. СССРге караган өлкө болчу. Анан бирок баягы 90-жылы билесиңер, аякта Приднестровьеде мындай генерал Лебедь баш болуп, орус тилдүү калк өзүнө Молдованан бир кичинекей кусок, бир кичине бөлүп алган. Анан ошо калк эмгичектүү негизи Орусиянын баягы кысымынын астынан, же болбосо таасиринин астынан Европага Молдованын аракетин каршы чыгат. Бул өзүбүз калабыз, Орусия менен иштейбиз деген ушул аракетте. Анан ага ошо Стояноглу негизи Орусиянын кандидаты деп эсептелинген. Өзү Стояноглу болсо утулду ошол шайлоодон. Анан Стояноглунун негизи күлүп атат, утулганы 50% келип аткан өкөтө. Анан баягы диаспоралар, Евро биримдиктеги шайлай бергенде диаспоралар утканга жардам берди Майя Сандуга. Анан Стояноглу айтат, Майя Санду бул деген диаспоралардын президенти деп күлөт да. Бирок ошону менен бирге диаспораларда Молдованы негизи багат да. Бизде мигранттар баккандай, Молдованы ошол өзүлөрүнүн мигранттары, Европадагы мигранттар багат. Көбүнчө акчасы ошо диаспоралардан келет. Ошон үчүн Молдовалар Майя Сандуга эч кандай баягы кыжалат болгон жок. Эгерде ошо Стояноглу ким менен иштешет десеңер, анын негизи каржысы ошо Илан Шордон келет дейт. Илан Шор деген бул деген Молдова банктарынан $1 миллиард урдаган адам дейт. Бир кездерде баягы биздин мамлекетте ошо 2011-жылда duty free'лерди өнүктүргөн Илан Шор. Duty free'лердин баары Манас аэропортунда мисалы анын колунда болгон. Азыр кандай билбейм. Ошондой экен, биз баарыбыз менен Кыргызстан кичинекей болгонубуз менен баары менен байланышыбыз бар экен, кандайдыр жакшыбы, жаманбы. Негизи ушул Приднестровье Молдовага атырылганда билесиңер 452 километр квадрат өзүнө бөлүп алышкан. Өзүнө баягы аябай чоң Советтер Союзунан калган куралды топтоп алышкан бүгүнкү күнү. Молдова болсо ошол 1222 километр албетте квадрат экиге бөлүнгөн Молдова бүгүнкү күнү ушундай абалда да. Украиндиктер сунуш кылып атышат, бизге ушул курал керек дейт, советтер куралы керек дейт, ушул Приднестровьеде жаткан. Молдовага Сандуга айтып атышат, келгиле биз деген 4-5 бригада жиберип дейт, Приднестровьени басып алалы, анан силерге Молдовага кайтарабыз дейт, ушул Кишиневко, Тирасполду кайтарабыз дейт. Только бир шарт бар, бүт куралды өзүбүзгө алып алабыз дейт. Майя Санду ал чечимден коркуп атат. НАТО аскерлери Молдовага кирип туруп атат ушул чегаранын жанында. Негизи Тирасполду күч менен басып алуудан качып атат, коркуп атат ушул украинецтердин сунуштарынан да. Бирок ушундай сунуштар болуп атат Украина тараптан. Украинага ошо советтик курал керек болуп жатат да, согуштан. Анан дагы ошо Мария Захарова Кыргызстандан тигилген баягы Орусиянын бренди, бирок Кыргызстанда тигилет деп айтты. Ушундай көйнөк кийип алды. Анан бул деген көйнөктүн өзүнүн конспирологиялык мааниси бар да. Серепчилер, чалгынчылар айтып атат.
Америка Штаттарында бир нече баса Майя Сандунун жеңиши эмне менен байланыштуу деп айтып атышат. Майя Санду ошо шайлоо күнүндө титушкалар дейт, же болбосо баягы биздегидей ак кепкачандар деп коет эмеспи? Революцияда баягы контрреволюциялык кыймылдар жараткан ушундай күчтөр кандайдыр бир ошо Майя Сандуга карата каршы иштерди жасай турган адамдар автобус менен Молдованын чек арасында токтотулду дейт. Ошон үчүн Майя Санду жеңилди деп атышат да. Ал эми Америка Штаттарында так ушундай операция кайталанганы жатат. Америка Штаттарына көптөгөн ушундай атайын күчтөр, атайын балдар, адамдар келди, агенттер келди дейт да. Анан ушул Америка Штаттарынын чалгындоо кызматтары жана башка серепчилер айтат, мүмкүн күнү Америка Штаттарында операция матрешка даярдалып атат дейт да. Анан Мария Захарованын ушул Кыргызстандан тигилген матрешканын сүрөтү менен болгон кийими ошол операцияга башташына сигнал деп атышат да. Бул кийип чыкты, бул деген Америкага сигнал, операция матрешканы баштагыла деп. Ошон үчүн азыр баягы шайлоо өттү Америка Штаттарында, ал бир кичинекей эпизод болушу ыктымал, кайра ак үйдү бирөөлөр алганга аракет кылат деп айтылууда да. Ошондой жаңылыктар. Силер эмне деп ойлойсуңар? Кандай ой пикирлериңер бар ушул боюнча? Мен ойлойм, баягы бизге бекем мамлекет болуш керек, бизге бизнес жашаш керек, бизге жан багыш керек, армиябызды бутуна тургузуш керек. Мен абдан армиядан аябай көп жаңылыктарды көрдүм, аябай сүйүндүм. Бизде баягы автоматтык турелди жасаган ишканалар да пайда болуптур да. Дрондор кирип атат. Дронго каршы системалар да армияга да келди. Негизи жогорку бийиктиктен мындай иштей алган жаңы дрондор дагы сыналып жатат да. Орто бийиктикте иштей алган дрондор сыналып жатат. Атайын куралдар келип атат. Армияда куралдын саны көп келип атат да. Бирок коопсуздук кылыш үчүн дагы армияга болгон ушул каржыны көбөйтүш керек. Ал үчүн бизге бай мамлекет керек, бай ишкерлер керек. Ар бир биздин Кыргызстанда жашаган адам ишкер болуп калышы керек. Ал үчүн бизнес план түзгөнгө үйрөнүш керек. Ушул QR кодко кирип, бизнес план үйрөнүүнү баштапкы билимдерин аласыздар да. Ушул QR код менен киргиле, бизнес план жасаганды үйрөнгүлө, аны үйрөнгөндөн кийин ошол бизнес планды жазгыла дагы бир ишти баштагыла да. QR код менен кирип катталгыла, 1-2-3 күн ичинде силерге келет ошо кат, ал жерде инструкция болот да, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек. Так ушундай эле видео астында шилтеме бар, ошол менен да кирсе болот. Андай эмесе каналды колдосоңор болот, өз ыктыярыңар менен микрофон алган же башка нерселерге монтажерлордун майнасына да кетет да. Сиздерге ошо көңүлүңүздөр үчүн рахмат, комментарийди жазгыла, кийинки видеолордун көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.